Аль Жазира, Рейтер, Евроньюс сыяктуу бир нече басылмалар кыргыз оппозициясынын лидери Өмүрбек Текебаев деген ат менен макалаларын чыгарды. Алар депутат, фракция лидери, партия лидери же оппозициянын өкүлү эмес, оппозициянын лидери деген сөзгө басым жасап жатышат. Кыргыз бийлиги көрүнүктүү оппозиция лидерин кармады. Анын тарапкерлери бул аракетти бийлик алдыдагы президенттик шайлоого карата жасалгандыгын айтышууда. Өмүрбек Текебаев Атамекен социалисттик партиясынын лидери жана президент Алмазбек Атамбаевди ачык сындап келген саясатчы. Эске салсак, аны Венадагы парламенттик ассамблеянын жыйынынан кайтканда аэропорттон кармаган. Мамлекеттик каналдар бир бетке каралап, Текебаевди колдоо митингдерин эфирден көрсөтпөгөнү менен кээ бир чет элдик маалымат каражаттары орун берүүдө. Өмүрбек Текебаевдин өлкөдөгү тажрыйбалуу, чындыкты туу туткан эң алдыңкы саясатчы экендигин коомчулук дагы моюнга алат. Алсак, журналист жана юрист Бабурбек Жээнбеков эл өкүлүнүн кадыры күн санап эл арасында өсүп бараткандыктан бийлик ушундай кадамга барууга аргасыз болду деп ойлойт. Ошон үчүн кандай болсо дагы Текебаевди бүгүн эл арасынан оолактатып, түрмөгө тыгып, айта турган сөзүн мурдакыдай айттырбай коюштун эле амалы бул. Андан башка мен эч нерсени көрбөй турам. Бул жерде андай мыйзам бузуулар деген толуп атат. Анда ошонун бардыгын камаш керек да. Биринчи жанында жүргөндөрдөн камаш керек эгерде мыйзам баарына тегиз иштесин десек. Учурда жарандык коом, журналисттер Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы боюнча өз пикирлерин маалымат булактарына жана социалдык түйүндөрдө билдиришүүдө. Алардын бири Азамат Кыязов Текебаев жөнүндө пикирин мындайча бөлүшкөн. Соңку кыргыз саясатында Өмүрбек Текебаев адамдык сапаты, билими, топтогон тажрыйбасы менен үзөңгүлөштөрүнөн ат чабуу айырмалана алды жана өзүнөн сом коротпой улут лидерин жасап чыкты. Көөлөгөн сайын агары отуруп Атамбаевди коргонууга кептеди. Бирок ажо өз деңгээлинде татыктуу коргонбостон калпыс жүрүш жасап алды. Эми туткунун бошотсо утулат, бошотпосо андан бетер утулат. Шахматта мындай абалды мат дейт. Кырды бычак, кыжаалат кырдаалды кыйга өтүп, элдин, жердин тынчтыгын, бейкүнөө тагдырлардын талкаланышын токтотуп калуу маселеси өзүнөн өзү биринчи орунга чыкты. Айрым журналисттер массалык маалымат каражаттары канчалык бийликтин камчысын чапканы менен, бирок алар акыйкаттан качып кете албайт деп белгилешет. Ошондой эле Текебаевдин күчү дагы чындыкта деп ишенет. Текебаевдин күчү дагы ошондо. Анын артында чындык жатат, анын артында акыйкат жатат. Ага коюлуп жаткан айыптардын бири дагы шоона эшпейт. Ал Текебаев кандай учурда болбосун жеңип чыгат. Текебаевди өлтүрүп койсо өлүгү жеңип чыгат. Ушуга түшүнбөйт азыр булар. Текебаевдин жеңилип калышы бул жерде мүмкүн эмес. Дүйнөлүк маалымат каражаттары жогору баа берип, калыс пикирин айтып жатса, айрым мамлекеттик булактар Өмүрбек Текебаевдин сот чечими чыкпай эле айыптуу катары маалымат бергенге үлгүрүштү. Бүгүнкү күндө ага карата айтылып жаткан айыптардын баары калп экендиги коомчулук тарабынан айтылууда. Томуктай ой жок кармана турганчы. Карайлап бири-бирин отургандагы мындай психологиялык факторлорду дагы эске алса болот да. Нервистетип отурушат. Туйлап отурган жесттеринен бери байкап отурсаңыз, баягы себеби калп айтып аткан адам туйлап турат. Нарсыда деле калп айтып атса, жок мен уур кылган жокмун, мен муну кылган жокмун деп турса да, баланын көзү айтып турат да. Бул бийликтегилердин ар бир ишараты билдирип туруп атат. Ошонун баарынча буга жооп издеп да кереги жок. Азыркы күндө эл өкүлү боюнча маалыматтарга дүйнө коомчулугу тыкыр көңүл буруп жатат. Мындай көрүнүш Текебаевдин кадыр баркы түшпөй, тескерисинче көтөрүлүп жатканынан кабар берет. Рустам Алымбаев, Сентябрь.